Жолдун кым-куут кыйчалышы, жол чыракта кызыл күйүп турат. Кичинекей бала чуркап өтүүгө аракет кылууда. Ушундай абалга дайыма эле күбө болосузбу? Канчалык сейрек жолуктурам деп айткыңыз келет. Бирок статистика тескерисинче мындай үрөйдү учурган абалдар күнүмдүк турмушубузда адаттагыдай аралашканын көрсөтүүдө. 2007 жылдан тартып Кыргызстанда жол кырсыктарынын саны 1,5 эсеге өскөн. Ал эми жолдордо жаракат алуу 2 эсеге көбөйгөн. Жыл сайын жол кырсыктарынан 1000ден ашуун киши набыт болот. Акыркы 10 жыл ичинде эле жол кырсыктары кесепетинен 11553 адам каза болуп, алардын ичинен 958и балдар болгон. Өкүнүчтүүсү жолдо жапа чеккендердин саны күн сайын жаңыланып, үрөйдү учуруп келет. Ошондуктан Кыргызстан бир канча жыл жол кырсыктары өлүмү боюнча дүйнөдө алдыңкы өлкө болгондугу таң калыштуу деле эмес. За 9 месяцев 2017 года Отчеттук жыйынтыктарга карасак, 2017 жылы Бишкек шаарында 1561 жол кырсыгы катталган. Ал эми 2016 жылы ушул мезгилге салыштырсак, 888 жол кырсыгы белгиленген. Быйылкы жылы алардын 315и балдардын катышуусунда болгон. 315 в этом году 15 с участием детей. Эң кайгылуусу жол кырсыктарынын ар бир 5-чиси балдардын катышуусу менен болууда. Быйылкы жылы эле 20% өспүрүмдөрдүн катышуусу менен кырсыктар катталган. В этом году за 10 месяцев поступило. Быйылкы жылы эле 10 айдын ичинде 600 оорулук келип түштү. Статистикалык маалыматтарга карасак, кырсыкка кабылгандардын 599у биздин травматология, биздин оорукана аркылуу жаткырылган. Алардын ичинен 350сү жеңил жаракат алган. Ал эми калгандарынын баарын ооруканага жаткырдык. Остальных всех мы госпитализировали. Албетте жол сакчылары кырсыктарды азайтуу боюнча иш-чараларды уюштуруп жатышат. Бул максатта борборубуздун мектептеринин 90%-ында атайын жабдылган класстар жана жол кырсыктары боюнча бурчтар ачылган. Буга кошумча жалпы билим берүү мекемелери көзөмөлгө алынган. Специальным приказом закрепили. Биз Бишкек шаардык патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлерин атайын буйрук менен борборубуздагы ар бир билим берүү мекемелерине бекитип бергенбиз. Алар эртең мененки саат 7ден 8:30га чейин, ал эми кечки убактарда саат 17:30дан 19:00га чейин иштешет. Эмне үчүн? Себеби байкоочулардын жыйынтыгы балдар көбүнчө. Дале ушул убактарда кырсыктарга кабылгандыгын көрсөтүүдө. Детей попадает именно в этот период времени. Бирок көрүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында оң жыйынтыктардын саны аз. 2017 жылы балдардын катышуусунда кырсыктардын саны болгону 40ка гана аз болгон. Бул албетте жетишсиз. Как анализ показывает, что Талдоолорго караганда жол транспорт кырсыктарынын 50%-ын жөө жүргүнчүлөргө тиешелүү болгондугун көрсөтүүдө. Бизде жөө жүргүнчүлөрүнүн, айрыкча жол эрежелерин сактоо деңгээли абдан төмөн. низкий уровень соблюдения правил дорожного движения именно на пешехода. Адатта балдар жол жүрүү эрежелерин бузуучу катарында унаада жүргүнчү же жол жүрүүчү болуп калышат. Ошондуктан биз жол жүрүү эрежелерин окутуу кандай, балдар алган билимдерин турмушта кандай колдонушууда, эң көп кандай жаңылыштыктарды кетиришет. Буларды билүү максатында борбордогу бир канча мектептерде өзүбүз байкоо жасадык. Жолдон өтөөрдө сөзсүз түрдө оң жакты кароо керек. Анан ортосуна жеткенде сол жагын карап, андан ары жүрүү зарыл. Жолдо ак тилкеден гана өтүү керек. Эгер кокустан жол ортосуна кызыл күйсө, ортодо күтүп туруу зарыл. Алардын ылдамдыгы 40тан ашпоого тийиш. Болгону 40. Что дорогу нельзя перебегать, что Жолдон чуркап өтүүгө болбойт. Унаалар мектептин жанынан өтүшөт. У нас был урок. Мурда бизде коопсуздуктун негиздери боюнча сабак бар болчу, бирок азыр алып салышкан. Мугалим дагы абдан мыкты эле. Бардык эрежелерди жаттайт элек. Баарыбызга жакчу. Билим берүү программасында белгилүү болгондой башталгыч жана орто класстар үчүн гана класстык сааттар жана жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча атайын тапшырмалар каралган. У нас это светофор. Бул бизде жол чырагы, бул жолдо жүрүүнүн эрежеси боюнча китеп, анда ырлар бар. А теперь поднимите руки, кто соблюдает правила дорожного движения. Все те же самые. Биздин жолдордогу катаал абалды түшүнгөн кээ бир мамлекеттик эмес компаниялар эч кимдин тапшырмасын күтпөй эле өз кызматкерлеринин балдары үчүн жолдо жүрүүнүн эрежелери боюнча тренингтерди өздөрү эле өткөрүп жатышат. надо выходить не спереди, а сзади, чтобы тебя не сбила машина рядом с автобусом.
Кумтөр ишканасы өз кызматкерлери үчүн балдар үчүн жол коопсуздугу деги эле коопсуздук окууларын 1 жыл мурда баштаган Work Safe, Home Safe жумушта да үйдө да коопсуздук программасы алкагында ишке ашырылууда. Компаниянын кызматкерлеринин жана үй бүлөлөрүнүн саламаттыгы анын эң башкы максаты болуп саналат. This isn't our first training. We actually had some Бул биринчи жылкы эле окутуу эмес. Бир канча ай мурун биз балдарга мисалы жүрөк токтоп калганда эмне кылуу керек жана ар кандай жарат алуулар боюнча түшүндүрүп бергенбиз. Азыр болсо биз жол коопсуздугу жөнүндө өткөрүп жатабыз. Аны шаарда эмес, дале ушул жерде өткөрүүнү чечтик. Эми окуу курстарын кеңейтип дагы башка балдарды дагы окутмакчыбыз. Биз жаңы идеяларды ишке ашырып, өнүктүрүп жатабыз. Айрыкча бул окуулар дале 2017-жылы ноябрь айында ген жеринде коопсуздук ай өткөрүлүп жаткандыгына дал келиши жакшы жөрөлгөн. month, November 2017, is safety month for our mine. Татаал тапшырмалар, күлкүлүү табышмактар жана керемет оюндар. Мунун бардыгынын башкы максаты балдардын шаарыбыздын көчөлөрүндө этият болушу үчүн жасалды. Тренинг прошел в интерактивной форме, у нас было много игр. Тренинг интерактивдүү формада өттү. Бизде көптөгөн оюндар, кроссворд, табышмактуу сүрөттөр колдонулду. Балдар үчүн өтө кызыктуу жана кубанычтуу болду. Биз мындай оюн ыкмалар аркылуу жол коопсуздугун сактоо канчалык маанилүү экендигин көргөз алдык деп үмүттөнөбүз. Мындан тышкары балдар өздөрүн гана эмес, классташтары жана досторунун дагы коопсуздугун ойлоно башташты. Одноклассников, друзей. Мындан тышкары Кумтөр компаниясы жол коопсуздугу нормалары боюнча теориялык алган билимдерин практикада сакташ үчүн оюн-зок ыкмалары натыйжалуу болооруна ишенишет. Атайын интерактивдүү класста окуучулар чоң кызыгуу менен чыныгы милиционерди угуп, бардык суроолоруна такалбастан жооп берип жатышты. Не видно, да? Он слился, да? Так нельзя одеваться, правильно? Нужно как одеваться? Ну-ка, прочитай, что здесь написано. Одевайся в яркое, будь видимым на дороге. Психологдордун айтуусу боюнча балалык куракта алынган билим жана тажрыйбалар түбөлүк эстерине сакталат. Ошондуктан балдар жолдон өтүү бул оюн аянтчасы эместигин түшүнүшөт. Переходить дорогу нужно только по пешеходу. Жолдон ак тилкелер болгон жерден өтүү керек. Өтүүдөн мурун сөзсүз түрдө оң, сол тараптарды кароо зарыл. Жол чырак жашыл күйгөндө гана өтүү керек. Ал эми кызыл күйгөндө күтүп турабыз. Негизги жол эрежелери ушундай. Вот это основные правила. Өзүбүздүн ден соолугубузду сактап жана тобокел, кырсыктарга кабылбоо үчүн жол жүрүү эрежелерин сактоого тийишпиз. Мындай тренингтер керекпи же жокпу деген суроолор көргөндөрүбүз жана ата-энелер балдардын жообун уккандан кийин өзүнөн өзү жок болду. Конечно, нужны такие тренинги. Почему? Албетте мындай окуулар керек. Эмне үчүн? Себеби биз качан балдарды өзүбүз окутканда алар анчалык кабыл алышпайт. Ал эми мындай оюн формасында алар кошумча маалымат алышат. Бардыгындагы терең жана жакшы кабыл алышат. Более воспринимают это лучше. Безопасность – это самое главное на работе и, конечно, и... Коопсуздук бул жумушта, үйдө да эң башкы нерсе. Ошондуктан мен кызымды коопсуздук боюнча эң жөнөкөй эрежелерин үйрөнсүн деп алып келдим. Правил, элементарных правил по безопасности. Тажрыйба көрсөткөндөй дайыма окуучулар гана эмес, чоң эле кишилер балдары менен кызыл жарыкта же тыюу салынган жерлерден өтө беришет. Биздин телеоператор жолдун кесилишинде бир канча мүнөттө эле бир топ жол эрежелерин бузууларды тартып алган. Эң жаманы бардыгы жол эрежелерин бузуп жаткандыгын жакшы билишет. Ошондуктан ата-энелер келечекте балдардын жаракат алуу окуяларына өздөрү күнөөлүү болушууда. Анткени балдар эртең ата-энелеринин коштоосу жок улуулар сыяктуу эле жол эрежелерин буза башташат. Нужно соблюдать правила дорожного движения для своего блага, чтобы ты вернулся. Жол жүрүүнүн эрежелерин өзүбүз үчүн, өзүң үйгө аман келишиң үчүн сакташыбыз керек. Дайыма жакындарыбызга жол эрежесин сакташын айтып туруубуз зарыл. Это важно. Бул бардык адамдар жана балдарга, айрыкча ата-энелерге абдан маанилүү. Компаниянын Work Safe, Home Safe коопсуздук программасы алкагында өткөрүлүп жаткан мындай тренингтер бир ирет гана өткөрүлүүчү иш-чаралар эмес. Бул Кумтөр кызматкерлеринин жана алардын үй бүлөсүнүн саламаттыгын, өмүрлөрүн сактоого багытталган толук кандуу, көп жылдык билим берүү программа болуп эсептелет. Можно, если ты потерялся, свистнуть, тебя могут услышать. Хорошо. I'm also happy to say that
Кийинки жылы үй бүлөнү сактоо биздин эң башкы камкордугубуз болоору мени кубандырууда. Биз азыр балдардын сүрөттөрү бар календар даярдап жатабыз. Аларды кызматкерлердин баарына таркатабыз. Мейли, бардык өз балдардын сүрөттөрүн көрүп, коопсуздукту ойлонуп көрүшсүн. Биз булар аркылуу ар бир коллектив ар күнү жумуштарына дагы сак болушуп, иштен кийин өздөрүнүн жакындарына аман-эсен кайтуулары үчүн бардык көрсөтмөлөрдү так аткарышат деген үмүттөбүз. Кумтөрчүлөр өздөрү көтөргөн коопсуздук демилгелери аруу тилек эстафетага айланып, өлкөбүздүн башка компанияларына дагы үлгү болот деген үмүттө. Аны болсо азыр ушунчалык маанилүү болуп турган эң жөнөкөй нерселерден баштоо керек.